эгер намазды унутуп калып, кандай бир себептер менен же болбосо уктап калсаң, ошол учурда башка намаздын убакыты келип калганда кандай кылуу керек? Жакшы суроо экен. Бул жөнүндө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн ачык хадиси бар. Ким ошо унутуп калып же уктап калган болсо, ошо намазынан анан дароо эстер замат окусун деген. Мындайча айтканда, ким унутуп калган болсо, намазды эстегенде ошол момент окуш керек. Жана ошондой эле ким уктап калган болсо, ойгонор замат окуш керек. Анан ойгонуп калган болсо, экинчи намаздын убактысы келип калганда, ошо кайсы намазды унутуп же таштап калган болсо, уйкусунан ошону биринчи окуп туруп, анан кийинкисин окуш керек. Мындайча айтканда, тартиптер менен окулат намаз. Бир күндүк ошо намаздын бардыгы тартип менен окулуш керек. Эгерде кээ бир адамдар бар го, Алла Таала туура жол көрсөтсүн, көптөн бери намаздан таштап окубай жүргөндөр, аларга тартип шарт кылынбайт. Алар ошо казасын окуганда каалаган убакта каалаган намазын окуп, эң негизгиси кутулуп берсе болду. Күнүмдүк намазды кечиктирип, жана себептер менен кечиктирип калган болсо, анда ошол турган кезде, эстеген кезде тартиби менен окуп кутулат. Аллаху алам.